Акыркы учурларда аябай актуалдуу болуп жаткан 2-3 күндөн бери. Анан сиз өзүңүз депутат болуп турган кезде 2012-жылда бул маселе боюнча аябай жакшы айткан экенсиз, мен көрдүм анан. Ошол кезде эле сиз кумтөрдү улутташтыруу боюнча аябай аракет көргөн экенсиз, колдоп турсуз да. Анан ошол кезде эмне себептен депутаттар эмнени кызыкчылыгын көздөп колдогон эмес? Ошол боюнча сиз оюңузду айта кетсеңиз. Бул эми жогорку кеңештин табияты ушундай экен, коллегиалдуу орган да. Ар кандай маселе палатага чыгат. 120 депутаттын талкуусуна коюлат. Анан бизге чейин деле биз эми 5-чакырылышта депутат болуп келдик. Бизге чейин деле канчалаган өкмөттүн, канчалаган жогорку кеңештин башын жеген кумтөр маселеси. Кумтөр эми бул баягы 92-93 жылдан баштап ушул жаңы чүй дегенде эле бул кумтөр маселеси, кумтөр ошондой тиги Сентерага чейин дагы компаниялар келди да. Кайсы компания эле биринчи? Жалпы жолунан өчүрүп койчу, туура эмес эме кылып койдум. Неме кылып аласыңар да. Макул, жалпы жолунан кумтар дей берейин. Кандайсың? Андай өчүрөт экенсиңер, келип калды. 93-жылдан бери келаткан кумтөр мафиясы бул буга чейин деле канчалаган өкмөттөрдүн, канчалаган жогорку кеңештердин башын жеген мафиялык бул уюм болду да. Кумтөр. Анан акыркы кезде гана, акыркы ушул жаңы келген бийлик гана бул ошол кумтөр мафиясын ачыкка алып чыгып, улутташтыруу маселесине албетте бир заматта эле жасай калган жок. Бир канча даярдыктар көрүлдү. Сырттан башкарууга киргизүүгө мыйзамдарлды, чыгарылды. Ушинтип отуруп бир топ даярдык менен биз кече акыркы мындай чоң окуяга туш болдук. Кумтөр эми бул ошол 12-жылы биз парламентте ошол 5-чакырылыштын депутаттары кумтөр маселесини көтөргөндө депутаттык комиссия түзүлүп, башына Садыр Нуркожоевич өзү комиссиянын башында. Абдан катуу, абдан мындай дыкат иликтенди чынында. Айлап ал баягы талкуулар болду комитеттерде. Анан кумтордун өзүнө барып, компаниянын өзүндө баягы жеринен көрүп келип атты бүтүндөй депутаттар. Анан эң мындай оор татаал маселелерде жогорку кеңештин табияты ошондой, кээде ушундай татаал мындай саясатташып кеткен маселелерди сессия жыйынтыктап каникулга тараарда алып барып коет да. Ошол июнь айынын акырына алып барып койду. Бул да жөндөн жөн болбойт экен. 22-июнда биз кумтөр маселесин талкуулаганыбызда палатанын жарымын, калп айтпайын жарымы колдоп аткан. Депутаттык комиссиянын чечимдерин улутташтыралы деген биз жыйынтык менен тиги комиссия ошондой чечимге келген да. Документтердин баары менен тааныштык. Ал жердеги толгон токой көйгөйлөр, мафиялык схемалар жөнүндө айтылды. Ал жердеги жанагы бир канча кишилерге мамлекет башчылары болобу, өкмөт башчылары сыйакы, стипендия деген, анан акционерлердин мындай бир сырлары ачыктала баштаган да. Анан ошол учурда депутаттардын көпчүлүгү колдоп аткан. Анан бир жумадан кийинки акыркы отурум 27-июнга келгенде эле баягы депутаттарыбыздын колдогон депутаттар бир 34 или 35 депутат эле калдык да, акырындачы. Калганы баары мындай каршы добуш беришти депутаттык комиссияга. Мына жанагы видеолордон деле көрсөңүздөр болот. Бир топ депутаттар колдоп сүйлөп атып эле, бул депутаттык комиссия туура айтат, улутташтыралы, мамлекетке өткөрөлү, өзүбүз башкаралы деп аткан эле, колдоп аткан депутаттарыбыз. 27-июнга келгенде эле булар ошондой бир кимдин эме белгилүү да, кимдер колу бутун кайрыды ал жерде. Ал жерде тийиштүү кишилер, мына ошол палатанын ичин башкарып отурган кишилер кандай реакция жасап атты? Биз кадимкидей асчылык болуп, бизге кысым болуп атты да, мындай давление болуп атты да. Кадимкидей элечи.
учурунда сөз бербей, тиги каршы чыкчуларга көбүрөөк мындай сөз берилип, иш кылып, ал жерде биз абдан чыңалуу болду, кайым айтышуулар болду, мушташканга чейин барган учурлар болду палатанын ичинде. Ошондой бир абдан мындай бир чыңалуу катуу болду. Анан жыйынтыгына келгенде биз ошол 34 депутат азчылык менен биздин ошол депутаттык комиссиянын тиги материалы биздики токтом өтпөй калды. Анан ал жерде калганы ал учурда мына өкмөт башчысы өзү дагы ошол жерде мына азыр социалдык тармакта интернеттен көрүп эле атпайсызбы, Facebook'tan кандай деп сүйлөп аткандары, эми аны айтып отуруунун зарылчылыгы жок. Кыскасы, бул жерде сөзсүз түрдө мындай бир жең ичинен соодалашуулар болуп кеткендиги көрүнүп турду. Анан Кумтордун Сентаранын өзүнүн акыркы чыгып аткан маалыматтарды окуп атабыз. Президенттерге моюнча акча бөлүнгөн, премьер-министрлерге, депутаттарга стипендиялар бөлүнгөн деген маалыматтар чыгып атпайбы? Эми аны албетте аны факты менен колунан кармабагандан кийин далилдеш кыйын. Бизде мүмкүн коопсуздук комитетинде фактылар болушу да мүмкүндүр. Азыр эми жанагы чоң өлөктөр, саясатчылар, ошол учурдагы премьер-министрлер, спикерлер камалып атпайбы? Коомчулукта ушундай бир резонанстуу бир мындай камоолор болуп кетпедиби? Эми анын да бир жөндөн жөн болбойт го. Баягы жөн-жөрдөн эле камалып калбаса керек. Бир таянган бир фактылары болушу мүмкүн. Эми албетте аны биз азыр айта албайбыз. Тергөөнү күтүшүбүз керек. Тергөөнүн жыйынтыгы көрсөтөт. Ошон үчүн мен кече да бир интервьюмда айттым эле, ошол эл уулу деп эле. Негизи эле азыркы саясатчылар боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми алардын камалышы боюнча айттыңыз, эми мындай көпчүлүгүн айтып атат, шайлоо көргөзмөлөрүнүн көбүнчө ошол Сентара, Кумтөрдөгү компаниялар каржылаган депчи. Өзүңүз деле шайлоого катышып көргөнсүз да, мындай ушул боюнча да сиздин маалыматыңыз барбы? Эми бул шайлоо жанагы Акылбек Жапаров баягы бир немесинде айтпадыбы? 10 миллион дедиби? Ошо Кумтордон шайлоого бөлүнгөн экен дегенде, эми аны далилденсин, аны УКМК далилдесин да. Биз шайлоого мен 2010 катышкам, ал Кумтордун эч кандай тиешеси жок. Биз бийликтин партиясынан барган эмеспиз да эч кандай. Бул буга эч маалыматым жок. Эми сиздин оюңуз боюнча азыр Кумтөр улутташтыруу маселеси аракет жүрүп атат да, аябайчы. Ушуну Кыргызстан өзү иштетип кете алабы? Себеп дегенде көпчүлүк эксперттер, айрымдар айтып атат, бизде деген андай техника жок, казылып кеткен айка көп техника, акча каражат керек. Бизде андай акча жок, Кыргызстан иштете албайт деп ар кандай пикирлер болот. Эми сиздин оюңуз боюнча кандай? Кыргызстан өз алдынча иштеп кеткенге дарманы жетеби? Эми азыр бул бийликтин абдан чечкиндүү позицияны кармады Кумтөр боюнча. Бул чечкиндүү кадамын биз баарыбыз колдошубуз керек. Жеке мен өзүм дагы колдойм. Анан Кумтөрдүн эми чынында чоң кадам жасалды. Экинчиси, биз сотко бердик эл аралык. Азыр бүтүндөй күчтүү мобилизация кылып, биз чоң ошол жолго азыр мындай сотко даярданып атабыз да. Эң чоң маселе бул улуттун намысы, улуттун ариети үчүн дагы биз азыр ошол соттон утулуп калбашыбыз керек. Эл аралык сотко биз дагы күчтүү дүйнө жүзүндөгү эл аралык юристтерди жалдап, азыр мына юристтерди жалдап атат дейт, тыйында бөлүндү деп атат. Канчалык деңгээлде документтерди растап, бүт ички өзүбүздүн баягы тирүү тарых болуп жүргөн кишилер бар да Кумтөр боюнча. Аксакалдарыбыз жүрөт мына. Ошол Кумтөр маселеси менен алектенген адистер, эксперттер, юристтерибиз бар. Ошолорду анан бүтүндөй чакырылыштагы депутаттарда Кумтөр боюнча бар материалдарды биз жардам беришибиз керек. Улуттук коопсуздук комитетине тергөөгө материалдарды топтоп, биз эл аралык сотко даярданышыбыз керек. Эми убакыт көрсөтөт. Анан экинчиси, Кумтөр мына эми азыр ошол президенттин мындай кадр тандоодо адашкан эмес го деп атамын мен. Адашпасын албетте.
бөлтүрүктүн теңиз бөлтүрүктүн бул биринчиден профессионал, экинчиден абдан чечкиндүү мындай кадр экени көрүнүп атат. Анын иш стилинен байкап атабыз. Мына элге чыгып баягы Кумтор компаниясы элге ачык болуш керек, башкаруу элге ачык болуш керек деп Facebook баракчасын ачып, өзү ар бир жасаган иши жөнүндө информация берип атат. Мына жакынкы эле 2-3 күн мурда өзү информация бербеди. Сентера бүт документацияны, памятти компьютерин бүт өчүрүп кеткен эле деп. Ошонун баарын калыбына келтирдик. Иш кадимкидей кетип атат деп. Бул эми албетте биз эмне үчүн биз кыргыз мамлекети иштете албайбыз деп биз өзүбүз эле жерге уруп эле өзүбүз басынта беришибиз керек. Бизде да кадрлар бар. Бул келечекте кыргыз мамлекети үчүн, эл үчүн иштей турган, биздин экономикабызга чоң мындай акча алып келе турган компания бул. Биз өзүбүз иштете алабыз келечекте. Ошо негизги маселе баягы каражат маселесине келип такалып атпайбы? Ошол боюнча сиздин оюңуз кандай? Кайсы каражат? Кумтор иштеп кеткенге каражат табылып мындай иштеп кетип алабы? Жок, теңиз бөлтүрүгү өзү айтпадыбы? Бизде каражат бар дебедиби? Биз айлыгын өз учурунда беребиз деди. Жанагы ар кандай мындай так эмес ушак иретиндеги ушактык таризде айтылып атат. Компанияда жумушчулардын саны кыскарат экен, айлыктар кыскарат экен деген ушак тарап атат. Жок, биз тескерисинче мындай жумушчулардын санын көбөйтөбүз деп атат. Маянаны өз учурунда беребиз. Бизде каржы жетиштүү деп атпайбы? Мына ошодон алып караганда бул эми өтө чоң компания, бул иштеш керек мамлекетке, биздин экономикабызга, бул элдин байлыгы Кумтор. Келечегин эми үмүт кылып туралы. Мына чечкиндүү кадамдар биринчи кадам жасалды эми. Албетте үмүт кылышыбыз керек да жакшылыктан.